Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде назар апталык берүүсү, студияда Самил Каракозуев. Бүгүнкү чыгарылышта эми мектептерде акча чогултуу мыйзамдаштырылабы? Бул тууралуу мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештин депутаттары экинчи окууда да колдоого алышты. Камкордук кеңешинин мүчөлөрү мына ошондой пикир келишпестиктерди жөнгө салууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анткени алар мектепте иштешпейт, мугалимдер эмес. Сузакта 9 бала акча жабылышы мүмкүн. Себеби эмнеде? Бирок 1 жылдан ашты, айлык маяны жок. Кара суу базарчылары ишкерлерге контейнерлерде 2 жолдан сатууну кандай түшүнсө болот? Чыгарып салып акырында өзү башка контейнер коюп, бардыгын ошо биздин ордубузга койгон контейнерди сатып ийди. Кумура жасаган Шарабидин Мирзаевдин өнөрү тууралуу ушул чыгарылышта кенен көрсөңүз болот. Анан мурда күтүнө тээп турат. Анан белки чоңдордон да теппейт. Бир үздү баштайбыз. Бул чыгарылышыбыздын негизги темасы балдар болмокчу. Акыркы мезгилдери жаш балдарга зордук зомбулук көрсөткөн фактылар катталып жаткандыгы айтылып атса, ушундай окуялар биринин артынан бири жүз берип жатат. Ат башыда 15 күндүк наристени таштап кеткендер изделүүдө, Сузакта 9 бала бакча жабылышы мүмкүн, былтыр Чүй облусунун Москва районунда 81 бала кароосуз калган, Кара сууда 8 класстын окуучусу кош бойлуу экендиги аныкталды. Булар өтүп бара жаткан жумадагы көп талкууланган тема болду. Ушундай абалда балдар арасындагы кылмыштуулукту азайтуу максатында Ош шаарында өспүрүм деп аталган рейд башталды. Сюжеттен көрүңүз. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 миңдей бала мектепке барбай турганын жарыялаган. Бул абал өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун санын өсүшүн шарттап жатканын күч түзүмдөрү билдирген болчу. Мунун алдын алуу максатында бүгүн Ош шаарында атайын рейд башталды. Рейдтин алгачкы күнү жаш өспүрүмдөр арасында жүрдү. Мектеп жашындагы бирок сабакта эмес, ар кандай жумуш кылып же көчөдө, интернет клубтарда олтурган балдар Ош шаарындагы жашы жетелек балдардын укугун коргоо боюнча борборго алып келинди. Басымдуусу өлөлүү тектүүлөр. Алар колго түшкөн учурда күч кызматкерлерине каршылык көрсөтүп жатышты. Рейдтин жүрүшүндө кармалган өспүрүмдөр ар кандай шылтоолорду айтып жатышты. Мектепке окуйм дегени менен өлөлүү тектүүлөрдүн балдары эч кайсы мектепке билим албаганы маалым болду. Алардын арасында буга чейин 4 жолу кармалган Авазбек Абибиллаев да бар. 9 класста окуш керек, бирок сабакка барбай базарда касапчы болуп акча табуу менен алек. Спортчу жок. Ошо метрке менен 10 мест алып келет, ошону көрөт, анан куюп берет. Дагы 2 айдан өтүп дагы келет. Ошондой кылып 3-4 жолу түштүм эмне. Бул сыяктуу өспүрүмдөрдүн бир тобу аталган борборго алынып келинип, жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүү кызматкерлери каттоого алышты. Көпчүлүгүнүн жакындары чакырылып, түшүнүк кат аркылуу ата-энесине тапшырылды. Оğlum demek spor zaldan geliyordu uyga. Şu şaytibada marşrutdan çıkanda şaptı. Hozir men red bo'layotgani yaxshi, bolalar mana ko'chada yomon bo'lib ketmasdan yurgani yaxshi, red bo'lgani. Бул борбор өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту жоюу максатында кароосуз калган же кылмыш жасаган 18 жашка чейинки балдарды каттоого алып турат. Мекеменин кызматкерлери учурда каттоодо турган балдардын басымдуусунун ата-энеси чет өлкөдө экенин айтат. Ал эми кароосуз калган өспүрүмдөргө жардам көрсөтүлүп, интернет, бала бакчаларга жайгаштырылат. Эгерде кийимдери жок болсо, чыңайлап келишет, өтүктөрү суу, буттар суу экен, ошол кийим кече берилет. Психологическая помощь, психологубуз бар, обязательно берилет. Коркуп калгандар бар, үйдө зомбулук, куугунтукка учурагандар балдар бар, көчөдө адашып калган ошондой балдарга обязательно психологическая помощь берилет. Медицинская помощь берилет, врачыбыз бар. Көп медициналык мекемелер менен биздин келишимибиз бар. Бүгүн башталган иш-чара бардык тармактардагы кылмыштуулуктун алдын алуу максатында уюштурулган. Анда террористтик жана экстремисттик уюмдардын ишине бөгөт коюу менен бирге издөөдө жүргөндөрдү аныктап, чет өлкөдөн кирген жарандардын да документтери текшерилет. Укук бузуулардын алдын алуу боюнча ошол комплекстүү иш-чаралар бул жерде бул өткөрүлүп жаткан иш-чаранын негизги бир өзгөчөлүгү буга чейин ар бир жүргүзүлгөн операция бир багыттуу болгон болсо, бул жерде көп тармактуу, көп багыттуу болуп эсептелет. Бул жаш балдардан баштап чоң адамдарга чейинки
ва чөйрө камтылган да, катмар камтылган. 2 саат аралыгында 30дан ашуун өспүрүм кармалып, анын 17-си каттоого алынды. Калгандары жакындарынын түшүнүк кат аркылуу тапшырылды. Иш-чара 10 февралга чейин уланып, башка тармактарда да кыдыруу иши жүрмөкчү. Акылбек Оросматов, Адина Досумбетова, Азам Бузуриков, Ынтымак. Эсиңизге салабыз, Сузак районунда 9 бала бакча жабылышы мүмкүн. Район аймагында былтыр жаңы ачылган балдар бакчаларында штаттык бирдик чечилбей жабылуу коркунучунда турат. Айыл өкмөттөр тамак аш жана башка маселелерин чечишкен, бирок Каржы министрлиги тарабынан тарбиялаачылардын штаттык бирдигине акча бөлүнбөй турат. Жалал Абадтан кабарчыбыз Талгат Бакиев кеп улантмакчы. Биз Күмшазда эми бир садик ачылсам дагы жаап коюлгу болот. Умида Вахабова Сузак районунун Ырыс айыл аймагындагы Ромашка балдар бакчасында тарбиячы. Бул мектепке чейинки уюм айылдыктардын зарылчылыгынан улам 2014-жылдын январь айында ачылган. Ошондон бери Умида айым эч кандай айлык маyan албай балдар үчүн иштеп келатканын айтат. Ошого ата-энелер суранды, силер жаппай эле иштеп тургула деп. Ошон үчүн ата-энелер суранчы менен иштеп атабыз. Бирок 1 жылдан ашты, айлык маяны жок. Мындай волонтер катары иштеп атабыз. Ачылганына 1 жыл болгон бакчанын кызматкерлери 1 жыл бою маян албагандыктан иш таштоого да барышкан. Бирок айылдагы ата-энелердин өтүнүчү менен 18 тарбиячынын 10 ишин улантууда. Мажбур болуп турушупту. Иш таштоого мажбур болушту. Неберем кантет, келиним медсестра болуп иштейт. 4 неберем менен үйдө олтуруш кыйын. Мага окшогон аялдар көп, ошон үчүн бала бакчанын жабылып калышына каршыбыз. Жабып калышы керек. Жаңыдан ачылган бала бакчалар айыл округтун район администрациясынын көмөгү менен камсыздалган. Эми алардын айлык маянасын камсыздоо үчүн райондук билим берүү бөлүмү тарабынан тиешелүү министрликке кат жолдонгон. Бүгүнкү күндө ушу азыр буларды каржылоо, айлык акыларын каржылоо Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлиги аркылуу жүргүзүлөт. Биз ал жака 3 жолу кат менен кайрылдык ошол жыл ичинде. Бирок акча каражатынын жетишсиздигинен бүгүнкү күндө ушул республикалык бюджетке кирбей турат. Район аймагында жалпы 34 мектепке чейинки билим берүү уюму бар болсо, анын 22си республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Ал эми 3 уюм жергиликтүү бюджет тарабынан, 9-у жергиликтүү жамааттын көмөгү менен жүрүүдө. Талгат Бакиев, Хажыбек Курманбеков, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Бала бакча жабылуу алдында турганда мектептерде акча чогултууну камкордук кеңешке берүү боюнча мыйзам долбоору сунушталып жатат. Аны жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев демилгелөөдө. Демек, билим берүү мекемелеринде акча чогултууну мыйзамдаштырганды калышты. Депутаттар 2 окууда жактырышты. Президент кол коеру менен акча чогултуу мыйзамдашат. Анда мугалимдер акчага киришпейт, камкордук кеңеши деген орган көзөмөлдөмөкчү. Анын артыкчылыгы менен кемчиликтери тууралуу кабарчыбыз иликтеп көрдү. Билим берүү мекемелеринде акча чогултууну камкордук кеңешке берүү боюнча мыйзам долбоору депутат Дастан Бекешев тарабынан сунушталып жатат. Долбоордун демилгечисинин белгилешинче, билим берүү мекемелери ата-энелер чогулткан каражаттар боюнча маалымат бербейт. Бул алардын максатсыз пайдаланууга шарт түзүп жатат. Сунушталган долбоор ата-энелерден чогултулган каражаттарды ачык айкын болтурууну жана коррупциялык аракеттерди алдын алууну көздөйт. Добровольный катары акчаларды жинатсын, алар толук маалыматты берсин, канчаны акчаны чогултушат, каерге аныктамсыздайды, кандай анык коротот, ошонун баардыгы жакшы мындай отчет кылып, көрүнүштүү жерде мектепте мындай илинсин деп ушундай ошол жарыя илинсин деп ушундай мыйзамда биз жаздык. Аталган мыйзам долбоорду парламент 2-чи окуудан колдоду. Эгерде президент кол койсо, анда мугалимдер акча чогултууга кийлигише албайт. Кирише турган болсо, ал жоопко тартылып, жумушунан четтетилет. Аны билим берүү министрлиги көзөмөлгө алмакчы. Мен оюмча мугалимдердин же болбосо детсадтагы тарбиячылардын топтогонуна караганда баягы максаттуу жыйналат акча биринчиден. Ошол максатын кандай максат менен жыйналса акча, ошого гана сарпталат деп ойлойм да. Эми ошондой неме түзүлсө жакшы. Мектептерге дагы, бала бакчаларга дагы жакшы, балдар үчүн, биз ата-энелер үчүн деле жакшы да. Коррупция болуп, өзүнүн максаттары үчүн өздөрүнүн мектептер өзүнүн немеси үчүн жумшаа беришет немелер. Билим берүү кызматкерлери аталган мыйзам долбоорго каршы эмес. Алар муктаждык жаралган учурларды камкордук кеңеш ала турган болсо, анда көйгөйдү өздөрү көтөрүп, пикир келишпестиктер болмок эмес дешет. Айрым бир мектептерде
акча суроолор болуп жатат деген сыяктуу арыздар бизге келип түшкөн. Камкордук кеңешинин мүчөлөрү мына ошондой пикир келишпестиктерди жөнгө салууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анткени алар мектепте иштешпейт, мугалимдер эмес, ата-энелерден болушат көбүнчө. Жана ошолор кандайдыр муктаждык пайда болгон болсо, колунда бар ата-энелерден жана башка балким бүтүрүүчүлөрдөн маселени чечип турган болсо, демек бардык ата-энелерге бирдей көлөмдө сумма салып, биз бирдей милдеттүүбүз мектепке же балдар бакчасына берип турууга дегенден алыс болуп, мыйзам так аткарса эле ал маселе чечилип турат. Кандай пикир келишпестиктер бизде боло элек. Бирок ата-энелердин өз көзү менен көрүп, мектептеги көйгөйлүү маселелер менен таанышып, мектептеги эмнелер жетишпегендин көрүп, өз көздөрү мененчи, анан кийин ынанышат эле да. Мен ошон үчүн ушул сунушка кошулат элем. Маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ата-энелерден жылына 45 000 АКШ доллар тегерегиндеги каражат негизсиз чогултулат. Андыктан серепчилер сунушталып жаткан мыйзам долбоору учурдун талабы дешет. Бул менен ата-энелерден негизсиз каражат чогултууну жоюуга мүмкүнчүлүк бар. Мыйзамда конкреттүү түрдө менин оюмча киргизиш керек. Эмне максаттарда гана чогултуш керек. Мисалы, мугалимдердин кесиптик майрамында, 8 мартта, жаңы жылда жана башка окшогон максатсыз, пайдасыз, ата-энелердин чөнтөгүнө зыян алып келе турган чыгымдарды илип атышпайбы. Ошондуктан мен сунуш кылат элем ушул мыйзамга бир мектепте өздөрүнүн атайын шот болуш керек. Сунушталып жаткан мыйзам долбоор парламентте 3-окууда да колдоо тапса, өлкө башчыга жөнөтүлөт. Белгилей кетсек, азыр деле Камкордук кеңеш билим берүү системасында бар. Бул боюнча министрликтин атайын буйругу чыккан. Анын алкагында ар бир билим берүү мекемесинде Камкордук кеңеши түзүлүп, мүчөлүккө ата-энелерден жана аймактык кеңештен тартылган. Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Эми криминалдык маалыматтардан. Ошто полковник Толкун Шоноевду өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөн Кадырбек Сайдиев кармалгандыгы кабарланды. 27 жаштагы шектүү Шоноевду өлтүрүүнү уюштурган жана аткарган деп издөөдө жүргөн. Милициянын маалыматында буга чейин Сайдиев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын тизмесинде турган. Жана Оштогу уюшкан кылмыштуу топтун лидери делип бир нече жолу соттолгон Женго деген каймана аталып жүргөн Кадыр Досоновдун өкүл уулу катары белгилүү. Башка маалыматтардан. Акыркы кездери мал оорулук күчөп жаткандыгы айтылууда. Көч түзүмдөрүнүн маалыматтарында өткөн жылы мал оорулуктан Ош облусунун тургундары 15 миллион сом зыян тарткан. Былтыр облуста 170 мал оорулугу катталган учурданын 150-сүнүн бети ачылды. Калкка зыян келтирилген 15 миллион сомдун 10 миллиону гана жабырлануучуларга кайтарылган. Акыркы убактарда Баткен облусунда да мал оорулук күчөгөндүгү айтылууда, оорулукка шектелгендер колго түшүшүүдө. Баткенден кабарчыбыз Медер Ниязалиев кептулайт. Бул заран 3 күн мурда алдамчылык менен Кызылкай шаарынын тургунунан 100 000 сом акча алып жаткан жеринен кармалган. Бирок ал түрмөдө отурган таанышынын көрсөтмөсү менен барганын айтууда. Бирок акча алып кой деди, ошол бардым мен анан кармалып калдым. Каяктан чыгып ошо? Бишкектен чыгды. Ким деген аты жөнү? Мухаммед деген. Ол эмеде отурат, түрмөдө. Түрмөдө ошол чалды. Түрмөдө отуруп чалды. Билбей эле акчаны алып коюп алып койду. Тартип коргоочулар учурда кылмыштын бул түрү эл арасында жайылып баратканын айтышат. Оңой акча таап көнүп калышкан шылуундар айрыкча ишенче карапайым айыл тургундарын торго түшүрүүдө. Дагы бир фактыда сиздин балаңыз бирөөдү түртүп кетти Бишкек шаарында. Срочно акча керек болуп атат, ошого барып жардамдаш керек десе, алда 105 000 сомдук алтын буюмдарын 50 000 сомдук акчасын алып чыгып айткан ошо дүкөндүн жанына же болбосо бир бекетке коюп атат. Ошол жерден алып мына жардамдашлапчы. Бул айта турган сөз элдердин ушунчалык ишеничилдиги. Телефон аркылуу кайсы номер десең, белгисиз номерден чыгып, белгисиз адам мен сиздин тиги деген небереңиз болом, же балаңыздын досу болом деп алдап ушул фактыларга жол берилип атат да. Январь айында Кадамжай районунун аймагында 4 мал оорулук фактысы катталып, мал ээлерине 470 000 сомдук зыян алып келген. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери көп убакыттан бери элдин малын уурдап акча таап жүргөн жаранды кармашты. Учурда анын шериктештери да изделүүдө. Ошол айдап жиберген жеринен уурдап, Ош областынын Өзгөн районуна мал базарга алып барып саткандыгы аныкталды. Аны менен бирге аны сатканды боюнча ошол уурдалган малдар жүктөп барган автоунаалар аныкталып, бүгүнкү күндө ошол уурдалган малдарды жабырлануучуларга кайтаруу боюнча жана аларга келтирилген материалдык чыгымдарды өз ордуна коюу боюнча
тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Бул жашы жете эле өспүрүм Кызылкая шаарынан унаа уурдап Кадамжай районунун аймагынан колго түшкөн. Ошондой эле 3-февраль күнү Кадамжай шаарынан бирөөнүн унаасын айдап качып, Тажикстандын аймагына алып өтүп сатууга аракет кылган жаранда кармалды. Бул боюнча кылмыштын изин ысыгында кылмышкерди кармоо оперативдик иштерин жүргүзгөн мезгилде бизге бул боюнча Баткен районунун кызматкерлери менен биргеликте Баткен районунун Чоң Тала айылынын тургуну Хасанов Дөөлөт Сулайманович кармалып, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ушул жылдын январь айында эле Баткен облусунун аймагында 6 ирет унаа уурдоо фактысы катталган. Милиция кызматкерлеринин ыкчам аракетинин негизинде алардын баарынын бети ачылган. Бул Opel Astra үлгүсүндөгү унаанын уурдалганына 10 саат болбой кылмыштын бети ачылып, иликтөө иштеринен кийин ээсине кайтарылмай болду. Медер Ниязали, Урусбек Мазайыт уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Кара Суудагы базар тополоңу дагы деле аягына чыга элек. Кенже базарынын ээлери базардан соода жайларын сатып алган 40 ишкердин контейнерин сүйрөп чыгып, өздөрүн кууп чыгып салган. Көчөдө калган ишкерлер Кенже базарынын кожоюндарын тартипке чакырууга эч кимдин күчү жетпей жаткандыгын айтып нааразыланышууда. Алар биздин каналга кайрылышып, коомчулукка жарыялоону суранышты. Бул арада укук коргоочулар ири базар ээлери менен контейнер сатып алган ишкерлердин мамилесин жөнгө салуучу мыйзамдардын жоктугун айтышууда. Бул соода жайларды ишкерлер мындан 15 жыл мурун алды 3500, ал эми акыркылары 20-30 миң долларга сатып алышкан. Мындагылар муну түбөлүктүү мүлк катары сатып алдык деп ойлошкон. Бирок базардын ээси контейнерлерин алып чыгып кетүүсүн талап кылып, ал жерлерди башкаларга сатып жиберген. Баарыбызды козголоң кылып эле Кара Сууда ушу эми контейнериңерди 40 контейнерди чыгарып салып, бул мен жерим меники, контейнериңерди, темириңерди алгыла деп ыйлатып, боздотуп, баарыбызды ыйлатып, ушу Кудайдан ушу ыйлап, ызычуу болуп ыйладык. Ошого ам карабай контейнерлерибизди алып чыгарып салды айнанайын. Чыгарып салып, акырында өзү башка контейнер коюп, бардыгын ошо биздин ордубузга койгон контейнерди сатып ийди. Базардын ээси Кенже Жээнбекова 80ден ашуун сатуучуну чыгарып, курулуш ишин баштайм деген. Мындан улам соодагерлер Кара Суу райондук сотуна кайрылышты. Бул боюнча сот иши 2 жыл жүрүп, андан эч кандай майнап чыкпай, 40тан ашуун жаран соода жайынан кол жууп калды. Алдамчы жол менен бардыгынан сурайт. Менден да сураган, башка бардыгынан сураган 10 миң доллардан берсеңер, силердин ордуңарда калтырабыз деп. Мен ошол 10 миң доллар болгон эмес. Бере алган эмесмин. Ошонун себебинен меники жана бул жерде тургандардын көпчүлүгүнүн 42 адамдын контейнерин чыгарып таштайт. Сатуучулардын айтымында алар ай сайын ижара акысын жана башка төлөмдөрдү өз убагында берип келишкен. Бирок төлөнгөндүгү тууралуу дөмүрчөк алардын колуна тийген эмес. Учурда соода жайсыз калгандардын арасында үйүн сатып же насыяга контейнер алгандары да бар. Алар жумушсуз калып, карызга батып жатканын айтышат. Биз эми азыр мисалы үчүн мен жаштардын атынан сүйлөгүм келет. Кыргызстанда ушундай адамдын укугун коргобогондон кийин зачем биз Кыргызстанда жашап атабыз анда? Кыргызстан пусть анда таркасын. Бир да чоңдор бир элдин укугун коргобогондон кийин кандай адамдар жашаш керек бул жерде? Мен таң калып атам да. Ялан кичине дегенде бир Кыргызстанда жашаганда адамдын укугу деген болуш керек да. Канча жолу сотторго бардык, канча жолу тергөөлөргө бардык. Кенже базарынын ээсине кайрылганыбызда анын жолдошу Жээнбекованын Стамбулда эс алып жүргөнүн билдирди. Ал базардагы орундардын келишими жыл сайын түзүлүп турарын, ал арада башка адамдарга сатууга да акысы бар экенин айтат. Мына жер кимдин атында, кимдики, ээси ким, сен ошолор документтерди көргүн, соттун чечимдерин көргүн, анан кийин сүйлөшө бергин деп атам сени мен. Болду. Бүттү. Сөз. Мен сага эч нерсе. Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнөн билдиришкендей, учурда талашка түшүп жаткан жерди мындан бир топ жыл мурун Кенже Жээнбекова сатып алган. Айыл өкмөт кызматкерлери жеке менчик жердеги келишпестиктерге аралаша албастыгын айтып, бул арада бир эле контейнерди бир нече жолу саткан кожоюндардын аракетине юридикалык баа берилбей калууда. Мырзайым Жаныбек кызы, Адина Досумбетова, Азам Бузриков, Ынтымак. Кезинде суюктук менен данды сактоо үчүн чопону ыйлеп идиш жасашкан. Бирок азыр андай идиштерди колдонуунун максаты өзгөрүлдү. Тагыраак айтканда, сувенир катары колдонуп калышты. Ушул кезде деле кумураларды жасагандар бар, бирок көп эмес. Ош шаарында кумура жасаган жалгыз уста бар. Ал Шарабидин Мирзаев. Кыргызстандык түрмөгүбүзгө назар салыңыз. Ошто кумура жасаган жалгыз уста бар. Ал сүрөтчү керамист Шарабидин Мирзаев. Үйүндө атайын устакана ачып, сувенирдик буюмдарды жасайт.
бизге кумура жасаганды көрсөттү. Алгач чопону ыйлеп, калыпка салууга даярдайт экен. Неме калбаслык керек да. Оздук. Мындай жерлеринде, немелеринде калып кетет. Гайдын чопон ичиндечи. Аба. Кумура идиштерди илгеркидей бут менен тегеретип жасоо ыкмасы өзгөргөн. Азыр Шарабиджи мырза станокто жасайт. Бул өнөртү ал 1993-жылы аскерден келгенден кийин үйрөнгөн. Өзү бала арчылык кесибин Өзбекстанда окуптур. Ар кайсы эле адам бул ишти аткара албастыгын айткан уста кумураны жасоонун сырларын бөлүшүп отурду. Эми чопо даярдайсың, анан чопону даярдаштан өзүнүн технологиясы бар да. Onu elekten ötkürüyorsun, mayda elekten ötkürüp suyu atala boyunca formaga koyulup anан mындай табына келгенде торсуп табына келгенде алабыз да. Бир кумураны жасаганга 10-15 күн убакыт керек. Мурда пут менен тээп кылат эле. Анан белки чоңдордон деп теппей. Мындай станоктун өзүнө коюп, кол менен тегелетип жасап чыгат аны. 35-40 сантиметрлик кумураны мойну коюп калыпка келе баштады. Станок чимирилген сайын топ-томлок болуп ийленген чопо көзгө сүйкүмдүү көрүнүп баратты. Формасы өзгөрүлгөн сайын устанын илхамы да күчөп жаткандыгы байкалат. Бүттү буну ал эми кесип алып коебуз ал жака болду. Бул эми буюм катары, бул сувенир катары иштетилет да. Элдер азыр мындай немелерди сувенир катары иштетип калышты. Буюм катары мен өзүм эле иштетем да. Койгон кумураны көлөкө жерде тоборустат. Андан соң бооруна сүрөт тартып, 800-1000 градус ысыктыкта бышырылат. Учурда чопо идиштер колдонуудан чыгып баратат. Айрым коомдук тамактануучу гана жерлерде тамак салып пайдаланышууда. Көбүнчө сувенир катары белекке гана берилип калды. Бир жерге кетип атканымда, жолдо кетип атканымда бирдекени көрүп, же мынтип жасап койсом болот экен. Мынтип жасасам болот экен. Оюңа келет бирдекелер. Оюга келгенде үйгө келип немени алып жасап баштайм. Шарабиджи Мирзаев мындай буюмдары менен эл аралык көргөзмөлөргө да катышкан. 2000-жылы Германияга барганда алтын медаль алган. Андан сырткары Кыргызстанда 97-жылы кичи, ал эми 98-жылы чоң алтын медаль алган. Кезинде суюктук менен дан сыяктуу жана башка оокаттарды сактоо үчүн чоподон чоң-чоң идиш көзөлөрдү жасашкан. Андай буюмдар азыркы кезде археологиялык казуу иштеринде же капысынан табылып калган учурлар кездешет. Алардын мисалында Оштогу көпүрөнү куруп жатканда жолчулар бир көзөөнү табышты. Ал эми 2011-жылы да Жалал Абадтын Барпай өкмөтүндө ушундай эле 4 көзө табылган. Асанбек Каракозуев, Айдын Токтосунов, Азам Бузиреков, Ынтымак. Эми берүүбүздүн аягында өтүп бара жаткан жумада кандай окуялар коштолгондугун жума хроникасынан көрүп алыңыз. 2 февраль дүйшөмбү. Бул күнү Ички иштер министрлиги Ош аэропортундагы тоноочулукка 10 адам шектелип жатканын маалымдады. Ош шаарында биринчи жолу бильярд боюнча республикалык чемпионат болуп өттү. Жалал Абадтагы 52-чи кесиптик лицейинин жетекчиси 7 жылга эркинен ажыратылганы жарыяланды. Жетекчиге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып жатат. 3 февраль шейшембе. Бул күнү Сирияда кыргызстандык 22 жарандын каза тапканы боюнча маалыматты Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы билдирди. Ош аэропортундагы тоноочулук боюнча Баткен облусунун 4 тургуну кармалганы маалымдалды. Электр энергиясынын наркы февраль-март айларында арзандашы кабарланды. 4 февраль шаршембе. Бул күнү кызамык оорусуна каршы дары-дармек алуу үчүн өкмөт 34 миллион сомдун тегерегиндеги каражат бөлүнгөнүн билдирди. Билим берүү мекемелеринде акча чогултуу иштерин Камкордук кеңешке тапшыруу боюнча сунуш кийинкиге жылдырылды.
Ошто мектепке барбаган өспүрүмдөргө рейд өткөрүлдү. Маалыматтарга караганда Кыргызстанда 100 миңден тегерегиндеги бала мектепке барбайт. 5 февраль бейшембе Кыргызстанда рак оорусуна чалдыккандардын саны 25 миңге жеткени маалымдалды. Бул күнү Ош шаарынын бюджети 2015 жылга 930 миллион сомду түзгөнү коомдук угууда белгилүү болду. Ошондой эле Ленин атындагы мектепте акын режиссер Ганижан Калматовду эскерүү кечеси болду. 6 февраль жума. Бул күнү Кыргызстанга чет өлкөдөн алынып келинген автомобилдердин наркын 20 эсеге көтөрүлүшү маалымдалды. Кыргызстанда 35 миңге жакын жасалма паспорт берилгени белгилүү болду. Эл аралык издөөгө берилген Мелис Мырзахматов Орусияда экени маалымдалды. Ошондой эле Жалал Абадда 7 адам Сибир жарасын жуктуруп алды деп шектелип жатканы жарыяланды. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер жарым саат бою назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болдум. Мага кесиптешим Зайыр Абдукеримов жардамдашты. Кийинки аптадан жакшы гана жаңылыктар менен амандашалы. Саламатта калыңыздар.